Урматтуу достор, гитара үйрөнүүчүлөр жана жөн эле көрүүчүлөр, амансыздарбы, тынчсыздарбы? Кандай анан чөп болтабы? Кыскасы, азыркы ажырашпагылачы деген ырды сиздерге түшүндүрө турган жерлерин айтып кетейин, урматтуу достор. Бойлорду көрдүңүздөр. Ал эми биринчи куплетти мондой перебой менен черттим. Стандартный эле перебой 4-3-2-3-1-3-2-3. Ушуну эле башынан аягына чейин ар бир аккордто колдонуп черте берсеңиздер болот. Куплетте деле, припевте деле. Колду көндүрөсүздөр дагы, кийин чертип ырдай бересиздер, урматтуу достор. Ал эми боюм болсо мондай кылып черттим. 2 жолу ылдыйга, 2 жолу өйдөгө бир кул иштетип туруп, кайра бир өйдө кылып ушундай кылып черттим, урматтуу достор. Ритмге түшкөнгө аракет кылыңыздар. Эми башка бойлорду деле колдонсоңуздар болот. Бул менин сиздерге сунуштап көргөзүп жаткан менин оюмча ушундай бой түшөт деген жөн эле бул менин сунушум. Урматтуу достор, бой менен ушундай кылып черте бересиздер. Ал эми башындагы типа кичинекей вступлениясы бар экен. Ушу жерин сиздерге көрсөтүп кетейин. Могу кайсы кылдар чертилип атканын бурчтан көрөсүздөр. Мен сиздерге кайсы латтар басылат экенин көргөзөйүн. Эгерде каподастр болсо, ошодон кийинки лат биринчи лат болуп эсептелинет. Буга чейин да айтып кеткем, азырда эскертип коеюн. Эгерде каподастр жок болсо, могул лат биринчи лат болуп эсептелине берет. Мына мисалы каподастр жок болсо, могу биринчи латта басылып атпайбы могул аккорд. Көрдүңүздөр, ал эми могул мисалы каподастр турган учурда. Эгерде мондай кылып чертсем, ошол көрсөтүлүп аткан кыл пустой эле чертилет. Мен сиздерге могу кайсы латтар басылып атканын жакшы көрүнүш үчүн могулорду бир кол менен бастым. Колдорду көндүрүш үчүн могул аккордторду басылып атканда кайсы латка кайсы манжаңыз туура келсе, ошол менен басканга аракет кылышыңыздар керек да. Мисалы мен бир манжа менен эмес, могул кол кайсы манжа ыңгайлуу келсе, ошол манжаларды колдонуп чертип атпаймынбы? Ушул менен, урматтуу достор, үйрөнүп алыңыздар, аман болуңуздар, тынч болуңуздар, болуп кетиңиздер. Болуп кеткенде бизди дагы унутпай эскерип коюңуздар, урматтуу достор, тынч болуңуздар.